Саламатсыздарбы, ободо маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Кыргыз улуттук университетинин мугалими Бегайым Максутова биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Бегайым айым, биздин студиябызга куш келиптирсиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен биз ар кандай кесиптеги инсандарды чакырып, бүгүнкү күндө 2018 жыл эмне менен эсинде калгандыгы жөнүндө маалымат топтоп аттык эле. Сиздин жеке пикириңиз жөнүндө ортого салсаңыз. Жеке мен оюм өткөн жылы боюнча бул биз үчүн ийгиликтүү жыл болду. Биздин жеке өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө көп жакшылыктарды ушул жыл алып келди. Мугалимдер дегенде биз көбүнчө эле бүгүнкү күндө бир башкача ой калып калды. Мен билем, мындан бир нече жыл мурда мугалим деген нерсенин орду да башка болчу, окуучунуку да башка болчу. Ал эми бүгүн деген окуучулар сабакка көп көңүл бурбай, сапатсыз билим алып жатышат деген ойлорду да ортого салышат. Мунун негизиси эмнеден ойлойсуз? Ошол биздин азыркы жаштардын билимге көп берилбей калгандыгыбы, же болбосо мугалимдерге аз маяна төлөнүп анчалык сабак бергенге көңүлдөр келбей жаткандыгы? Кандай ой пикирди айта аласыз? Деги эле бизде билим берүү системасы мамлекет тарабынан көңүл буруусу зарыл болуп жатат. Бул жеке эле бул бир кандайдыр бир окуу жай же бир аймак деп бөлгөнгө болбойт. Буну жалпы алганда менин оюмча ушу билим берүү системасына мугалимдерди эң биринчи бул мотивация жана каржылоону камсыз кылып берсе, мен ойлойм, бул биздин билим берүү системасына өзүнүн өнүгүүсүнө жакшы түрткү болот эле деп. Сиздин ушул мугалим болуп иштеп жаткан практикаңызда, мисалы, сиз тарбиялап чыгарган балдардан бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик кызматта иштеген, же болбосо бир белгилүү болуп чыккан окуучуларыңыз барбы? Ооба, эми мен ушу канча жыл иштесем, ушу эң негизги мен үчүн мындай рахат алып келүү, бул ушу биздин сыймыктана турган сыймыктанганыбыз, бул биздин бүтүрүүчүлөр. Биз өзүбүз жана жарнама жана коомчулук менен байланыш адистерин даярдап чыгарабыз. Алар болсо ар бир мамлекеттик структурада, ар бир коммерциялык структураларда, пресс бөлүмдөрдө, пиар бөлүмдөрдө иштеп, ийгиликтүү иштеп жатышат. Анан атап кетейин десем, алар көп. Жыл сайын жана ийгиликтүү жана иштеп жаткан, азыркы кезде ийгиликтүү иштеп жаткан бүтүрүүчүлөрдү биз чыгарып атабыз. Сиз эмгектенген ошо журналистика факультетинде менин кесиптештеримди, биздин ошо келечектеги болочок журналисттерди тарбиялап жатасыздар. Бүгүн бизде коомчулукта журналисттерге нааразы болгондор абдан көп болуп атат да. Бүгүнкү журналисттер билим алып чыккандан баштап эле ушак жазып, элдин көңүлүн өзүнө бурууга аракет кылып, сапатсыз иштеп жатат деп. Бул боюнча кандай пикир айта аласыз? Эми мен ушу толук кошула албайм ага. Себеби деген азыр билим берүү системасы бүт эле башка чөйрөгө, экономика, коомдук жашоо чөйрөлөрү сыяктуу эле биздин жана ааламдашуу процессине көз каранды болуп жатат. Ааламдашуу процессинде биз ушу рыноктун талабына жараша жана адистерди даярдашыбыз керек. Анан рыноктун талабы боюнча биз окуу пландарды түзөбүз дагы, анан ошол рыноктун талабына ылайыктуу адистерди чыгарабыз. Анан ушу сиздин ой пикириңизге мен кошула албайсыз, Жок. Бул коомчулуктун пикири, мугалим катары сиз дагы бул жөнүндө туура айтып койгонуңуз жакшы болду. Ошол журналистикага тандоодо, же болбосо ошол кесипке биздин студенттер окууга өтүүдө ал окуучунун кайсы тараптарын карайсыздар? Эми өзүңүздөр билесиздер, мектепти бүткөндөн кийин алар жалпы республикалык тестирлөө тапшырат. Ошонун негизинде конкурс менен эң жогорку балдарды алган балдар өтүп кетет. Ошол журналистика факультетине өтүшөт, андан кийин окуп бүтүшөт, Биз бүгүнкү күндө ушул биздин жанагы контракт
төлөп окуган студенттерибиз жөнүндө көп айтылат да. Окуу жайлары, мисалы үчүн ошо сиз иштеп жаткан Кыргыз Улуттук университети же болбосо башка окуу жайлары окуучулардын сапатсыз билим алып же болбосо ошол билим деңгээли жетишпесе деле контрагын төгүш керек деп аларды биринчи курстан экинчи курска, курстан курска көчүрө берет деген дагы пикирлер айтылат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Ошондуктан мен ойлойм, мен да кошулат элем ушул пикирге. Себеби деген качан гана биздин мамлекетибиз каржылоо маселесин чечип берсе, мүмкүн болушунча жана бюджеттик орундарды көбөйтүп берсе, ошондукта ушул проблемадан, ушул көйгөйдөн биз мүмкүн айрылат элек. Антип бюджеттик орундар көп болсо, ал студенттерди деңгээлине, сабаттуулугуна жана ошол журналистика факультетинде талантына карап туруп, аны андан кийинки курстарга көчүрүү тандоо рети жакшы болмок деп айтасыз. Бүгүнкү күндө мурда көп айтылып ишкен, бул биздин студенттер окуганы келгенде алар стипендияга жетүүгө аракеттенип, мен ушул начар баалып калсам стипендия албай калам деп аракеттенишкен да. Ал эми бүгүнкү биздин студенттердин далалаты эмнеде? Алар эмне кылып ушу жакшы билим алууга умтулушат? Так, студенттердин жакшы билим алуусу биз негизи жана буга чейин дагы мен айтып кеткен элем, рыноктун талабына жараша адис даярдашыбыз керек. Рыноктун талабы жыл сайын эмес, алар күн сайын өзгөрүп турат. Демек, азыркы рыноктун талабы биз бүтүрүүчүлөрдү жанагы стаж алар, кандайдыр бир деңгээлде буларда стаж болуш керек. Кайсы учурда булар, эгерде булар окуп атса, булар стажга ээ болот. Демек, биз бул жакта дагы жана практикалар учурунда биз ошо жана пиар бөлүмдөргө, газета, редакцияларга жөнөткөнгө аракет кылабыз дагы, ошол жактан алар кандайдыр бир стаж алганга аракет жасашат. Бул негизги мотиватор студенттер үчүн. Сиздер мисалы үчүн бул жогорку окуу жайга мектепте бүтүп келген балдарды кабыл аласыздар да, жогоруда айтып кетпедиңизби, жана тест өтүшөт деп, ОРТ деп коебуз. Бул ОРТдын ар кандай бир жолдору бар экен, эмнегедир кийинки учурда көп байкап жатышат. Мектепте жакшы окуган балдар төмөнкү бааларды алып, ал эми мындай көп сабак окубай жүргөн балдар деле жогорку бааларды алып окуу жайларга келип жатышкан. Ошол биздин абитуриенттер жогорку окуу жайына келгенде мектептен кайсы тараптан жетишсиз билим берип жатышканына күбө болуп жатасыздар? Эми деги эле өзүңүздөр билесиздер, бул ар кандай деңгээлдерде бул маселе коюлган, аны деген ушу талкууга да алынган болчу. Азыр жыл сайын балдардын, мектеп бүтүрүүчүлөрдүн билими төмөндөп жатат. Ошого жанагы мисалы үчүн журналисттердин деле макул тандап алганда, булардын жана эссе жазып, кандайдыр бир чыгармачыл конкурстарды уюштурсак, ошондо бул ОРТнан сырткары эң негизги жана көрсөткүч бул алардын чыгармачылыкка болгон компетенттүүлүк дейбиз. Ошонусуна тандап алсак, мүмкүн ушул маселе чечилмек кандайдыр бир деңгээлде. Кече жакында мага ошол маданияттын мыкты кызматкери, жазуучу, драматург Султан Раев келип маек куруп бергенде, ал кишинин бүгүнкү күндө бизде мектеп окуучуларына жана студенттерге Айтматов жөнүндө жетиштүү билим берилбей жаткандыгы, ал кишинин чыгармаларынын жакшы деңгээлде жеткире албай жаткандыгыбыз жөнүндө айтып өттү. Бул боюнча сиздин пикириңиз? Мектеп окуучулары үчүн мен чындыгында айта албаймын, бирок жогорку окуу жайларда ушул маселе турат. Жогорку окуу жайларда мен мына 17 жылдан бери жогорку окуу жайларда келип жатам. Биздин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай жатат десек болот. Ошол кишинин чыгармалары жөнүндө студенттерге түшүндүрүп берүү боюнча. Түшүндүрүп берип жатабыз. Буюрса, мен өзүмдүн пландарымды айтып кетейин. Ушул 2 жыл бою биз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата, бул жылы юбилейге карата жана Кызыл алма чыгармачыл конкурс уюштуруп келе жатабыз. Буюрса, ийгиликтерибиз жакшы, абдан. Аны деген бүт тараптан жана эссе жазуу, постановканы сахналаштыруу жана Чыңгыз Айтматовдун монологдорун айтып берүү боюнча
Биздин бирок ушул иш чарабызды өткөргөндө ушунчалык биздин балдарыбыз баягы жан дили менен катышкандыгы билинди да. Ушул буюрса биз бул жана иш чарабыз жыл сайын өткөрүлө турган болду. Анан буюрса бул конкурсубуздун деңгээлин да көтөргөнгө көтөрөбүз деген. Мындан келди биздин келечек муундар Айтматовго андай деле кош көңүл эмес, өздөрүнүн жүрөгүндө орду бар экени белгилүү болду. Бул негизи айтылат да, бир гана мугалимдин жүрөгүндө окуучулары, ушу студенттери 24 саат бою көңүлүндө турат депчи. Мугалим кайсы убакта өзүнүн жеке үй бүлөсүнө, өзүнүн балдарына көңүл бурат? Ушул менен катарлаш өзүңүздүн жеке үй бүлөңүз жөнүндө да тааныштыра кетсеңиз. Чын айтасыз, бул жана студенттер үйгө барганда деле биздин көңүлүбүздө турат. Кечинде деле эмес, жана биз эс алган күндөрү деле биз алар менен дайыма байланышта болгонго аракет кылабыз. Себеби деген бул жана мектептен бүтүп келген балдар 4 жыл бою ушу өзүбүздүн эле балдардай болуп калат. Алардын ийгилиги биздин ийгилигибиз, алардын жанагы кандайдыр бир капаланса биз да ошолорго кошулуп капаланабыз да. Ошондуктан 24 саат биз ушул балдар менен дайыма бирге болобуз десек болот. Өзүмдүн 2 балам бар. Уул кызым студент, кичине уулум болсо мектеп окуучу. Маегиңизге чоң рахмат, Бегайым айым. Мына бир сиз аркылуу биз деген Кыргызстандагы бир мугалимдин ой пикирин, студенттерге болгон мамилесин, биздин келечек урпактарды кандай тарбиялап жатканыбызды билдик. Андан сырткары бүгүн чындыгында эле биздин мамлекет тараптан ошо студенттерге, мугалимдерге бир аз жетишсиз көңүл бурулуп жатканы бул баарыбызга белгилүү. Жогоруда сиз айткандай мүмкүн ошол жактан жакшы эле каражаттар бөлүнсө, жанагынтип контрактка окуган балдар билимге да башкача мамиле кылат беле. Жакшы маяны алып, жашоо турмушу жакшы болгон мугалим жакшы сапаттуу билим берет беле деген жыйынтык жана ой баарыбызда. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен дагы бир жолу жаңы жылда жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Улуттук университетинин мугалими Бегайым Максутова болду. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.